миграциялык жаат дагы күчөйт. 2030 жылга чейин орус тарап миграция политикасын өзгөртүү киргизди. Себеби өзүндө жумуш орун жетишпей атат. Пускай бизге мигранттар өзүбүздүн мектептерге иштесин деген жооп алдыңыз. Туптура ток этер жер ошол. Көп нерсени баягы кагазга уруп айтыш керек да. Септеген бул баягы народный дипломатия деп коет. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кандайсыздар, амансыздарбы? Буюрса биз азыр Москва шаарындабыз. Москва шаарында баарыңыздар тааныган кыргыз диаспорасынын жетекчиси Кубанычбек Усунбеков агабыздын офисине келдик. Азыр кирип Кубаныч агабыз менен бир аз маек куралы. Келиңиз анда. Мына ушул Кубаныч агабыздын офиси. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Келиңиз. Сапарчик Сапарбай. Кубаныч ага, кандай Сапарбайчыксыз. Жүрөсүзбү? Рахмат келип. YouTube'дан эле көрүп калабыз. Лайк басасызбы? Жакшы көзөтүңүзбү? Кубаныч агабыз менен бир аз маек курган келдик эле. Кайсы жер удобный, Кубаныч ага? Бирок бүгүн тиги маалымат диаспора жөнүндө эмес да. Кудай буюрса азыр отуруп алып. Кел бияка. Ушул жерге удобный экен бизге? Камерага кандай экен? Кандай жүрөсүз, Кубаныч ага? Нормально, Кудай жардам менен. Кудай кыбыр кырашат болуп. Биз тиги YouTube каналыңыздан дагы өзүңүздүн рекламаңызды көрүп калдык да. Баягы недвижимость боюнча баягы Бишкек шаарынан, баягы мекендештерибиз, уялам деген мекендештер көп да, ошол тууралуу бир өзүңүздүн козуңуздан бир маалымат алып келдик да, бир аз айтып берсеңиз. Эми баягы жакында курултайга барып келгенде биринчи биздин суроо, вопрос ажообузга мекендештерди үй менен камсыз кылып бергиле биринчиден. Экинчиден Россия Федерациясында амнистия сурап бергиле. Үчүнчүсү болсо мекенге кайткан мекендештерди жумуш орнунга камсыздап бергиле деп. Ошентип сурандык элек. Анан кийин жанагы ГИК деген мамлекеттик ипотекалык компаниянын бир жашынакай долбоорлору бирок мекендештер үчүн, мигранттар үчүн тилекке каршы толук бүтө элек экен. Анан бирок ага карабастан биз ошо бир нече курулуш компания менен сүйлөшүп, кыргыз мекендештерге, Россия Федерациясында жүргөн мекендештерге биринчи төлөмү жок, максималдуу түрдө рассрочка менен сурандык элек. Анан Восток 7 деген жаңы кичи микрорайон курулуп атат азыр. 2027 жылы биринчи этабы өтөт, 28 экинчи этабы өтөт, 29 үчүнчү этабы өтөт. Ошону мекендештерге сунуштап расмий өнөк болуп, мен өзүм ошол Восток 7 долбоорунун расмий өнөк болуп, азыр бияка канжыгага башты байлап, жоопкерчиликти алып сунуштап жатабыз. 100 квартира Батырде биринчи төлөмү жок алып келдик элек. 100 квартира 3 жумага жетпей мекендештердин эсин таап кетти. Азыр дагы 100 батыр сурадык. Кудай буюрса, уже биринчи 10 батыры кетти. Ошону мекендештерге тартуулап атабыз. Отдел продажи Москва жергесин ачтык. Марсийская 3, строение 1, 402 кабинет. Азыр тиги телефондагы анан дарегинин астына жазып коебуз полностью. Кыскачы ошол көптөгөн мекендештер, мигранттар биякта ошо биринчи ирет үйлүү болоюн дейт. Анан жана экинчи вопрос боюнча, амнистия боюнча ушул жерге да айта кетейин, балким сенин катталуучуларга да кызык болот. Эки министр менен жолугуп, тышкы иштер министрлиги менен жолуктук, анан кийин миграция министрлиги менен жолуктук. Ток этер жери Россия тараптан амнистия сурабайбыз. Кыргызстан өнүгүп атат, өзүбүзгө жумуш күчү жетпей атат. Келгиле мекенге кызмат кылгыла. Мекениңерге жумуш орундары бизде толтура деп койду. Ошо менен тема жабылды. Ток этер жери ошон үчүн депортация болсок дагы, анан кийин выдворение болсок дагы, реестрге түшсөк дагы мекенге кайтып кучагына бөлүнүп, чын эле мекен өнүгүп атат Кыргызстан. Мен вот акыркы 3 жылдан бери баргандан курулуш бүт тармагында соц объекттер курулуп атат, мамлекет өнүгүп атат, жолдор өнүгүп атат. Жумуш орундары чын эле пакистандар көчөдө толтура Кыргызстанга барсаң Бишкекте. Индустар, кытайлар көбөйүп кетти. Биздин жумуш орунду ошолор алып иштетип атат. Анан азыр уже Кыргызстан акыркы 4 жылдын ичинде мигранттардын экспортер эмес, азыр өзү импортер болуп калды. То есть экспортер болуп калды, импортер эмес, экспортер болуп калды. Ошон үчүн Россия Федерациясында 30% мекендештердин саны азайды. Мурда канча болчу расмий түрдө? Мурда 1 миллионго чейин деп аша-чаап эле айта берчүбүз да. Россия боюнча 1 миллион болчу. 1 миллион болгондо 750 миң 800гө жакын мигранттар болсо,
230 миң Россиянын жарандыгын алган биздин кыргыз мекендештер болчу. Азыр расмий маалымат 2025-тин маалыматы Россия Федерациясында 360 миңдей биздин жарандар бар, мигранттар, эмгектенүүчүлөр. Анан кийин 230 миң бул Россиянын жарандыгын алган мекендештер. Баш аягы азыр 500-600 миңдин тегереги Россия боюнча. Миграциялык жаат дагы күчөйт. 2030 жылга чейин орус тарап миграция политикасын өзгөртүү киргизди. Максималдуу түрдө чет элдик жарандарды азайтуу деп бейрасмий ушундай тапшырма берилди. Бул жана мектепке окуучулар кире албай атканда ошол себеп, реестрге түшүп чыга албай атканда ошол себеп. Жанагы печать болсо биз дагы улам сурандык. Печать болсо бул мыйзам эмес, федералдык мыйзам эмес. Мындай мыйзам жок. Бул ички иштер министринин өзүнүн ички буйругу. 926 номердеги ички буйругу. Ошонун негизинде мындай искусственный барьер түзүлдү десек дагы жаңылышпайбыз. Анан Евразия экономикалык бирикменин өкүлү катары Кыргызстан бул жакта 4 эркиндик бар эле. Бул адам ресурсун, акча ресурсун, товар ресурсун жана кызмат ресурсун эч кандай тоскоолдугу жок. Ошол 5 өлкөнүн ичинде жүрүш керек деп. Ал дагы толук кандуу тилекке каршы иштебейт. Себептен адамдар мекендештерибиз депортация болуп Россияга кире албай калып атат. Экинчиси акча маселеси боюнча 400 миңден ашык которо албай калдык. Чөнтөгүбүзгө чыгып баратканда 10 миң доллардан ашык алып чыгып кете албай калдык, мисалы үчүн. Үчүнчүсү товарыбызды казак туугандар границадан кармап коюп атат. Төртүнчүсү болсо кызмат акы, кызмат акы болсо биздин Россиядагы, Кыргызстандагы фирмалар Россияга келип иштесе, тоже өздөрүнчө кичинекей кыйынчылыктар бар. Мен түшүнүм боюнча сиз Кыргызстанга бардыңыз го, Курултайдан көрдү да сиздечи жакшы мындай мигранттар маселесин көтөрдүңүз. Анан мен түшүнүм боюнча ошол мигранттарга бир аз жардам бериңиздер, карап коюңуздар деп сиз суроо узаттыңыз. Анан сиздин сурооңузга жооп беретинде биз пока андай кылбайбыз, себеби өзүбүздө жумуш орун жетишпей. Пускай бизге мигранттар өзүбүздүн мектебибизге келип иштесин деген жооп алдыңыз. Туптура ток кетер жери ошол. Ошондой болду. Жумуш болгондо ошо курулуштар мана да. Эми жумуш болгондо мындай экен. Өткөндө бир такси жигит менен отуруп калып, мени таанып калып, байке келдиңиз деп сүйлөшүп калдым. Анан бул жакта таксисттер күнүнө жок дегенде бир 10-15 миң табат экен примерно орточо эсеппен Москва жергесинде. Кыргызстанда болсо ошол эле жумушту иштейм дейт, бир 5 миңдей киреше табам дейт. Анан 1,5 миң арендага берем дейт, 1000 кетет дейт. Ошо 2-2,5 миң калат дейт. Эми 2,5 миң болгондо Кыргызстанда деле өзүбүздүн жанагы ички продукция коопсуздугубузду аягына чейин чыгара элекпиз. Тилекке каршы бүт баарын сатып алабыз да. Бүт баарын өзүбүз сатып алабыз. Ошондон продукты жагынан дагы өзүбүздүн коопсуздугу камсыздай элекпиз. Эми ошол жаатында эми Кудай бурса өлкө башчылары көңүлү бурса жакшы болот эле. Мурда Атамбаевдин убагында, Жээнбековдун убагында мигранттарга абдан көп көңүл бурулчу эле. Ошого жараша форумдар уюшулуп турчу эле. Азыр болсо акыркы мамлекет башчыларынын саясаты мекениңизге кайткыла деп атат. Силер үчүн амнистия сурабайбыз деп атат. Түшүндүм. Анан дагы бир ушул суроо болсун. Мисалы үчүн мен мурда түшүнбөй элем да, мына диаспора деген эмне болот депчи. Кийин эле түшүнүп пайда болду. Балким ошо түшүнбөгөндөр болушу мүмкүн да. Өзүңүз угайынчы, мына билбеген. Бул диаспора өзү эмне кандай кызмат атат? Негизи түшүнүш мүмкүн, бул элчилик же консулдун бир түрү депчи, бирок диаспора мен ойлойм да башка эле башка түрдө. Биринчиден бул ар бир өлкөдө, ар бир калктын чет өлкөдө жүргөн өзүнүн жарандары бул диаспора деген атка конот. Мисалы үчүн еврей диаспоралары абдан күчтүү. Дүйнө жүзү боюнча ошо өзүнүн өлкөсүнө жардам берип, башка өлкөнүн жарандыгын алса дагы, бирок өзүнүн өлкөсүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн каны үчүн, өзүнүн туусу үчүн эмгек кылган элдер муну диаспора өкүлдөрү деп коет. Ошондой эле ар бир Кыргызстан чет өлкөгө чыккандан кийин ошол өлкөдө кыргыз диаспорасы автоматтык түрдө таандык болуп калат. Ток этер жери кыска нуска айтканда элчилик бар. Элчилик бул мамлекеттин жүзү, диаспора бул ошол жерде жашаган элдин, коомдун жүзү. Биз мамлекет тарабынан тыйын албайбыз. Бизге эч бир жактан айлык майына бөлүнбөйт. Ошол колл-центрибизди дагы, ошо жасап аткан жумуштарыбыз дагы эл аралык деңгээлдеги чоң концерттер болуп калат, спорт оюндары болуп калат. Ошолорго өзүбүздүн каржыбыз менен барып туруп, кыргыздардын туусун көтөрүп туруп, мына кыргыз деген улут бар ушул жерде деп конференциялардан
круглый столдордон кыргыздардын атын айтып, себептеген элчиликти көп жерден чакырбайт, себептеген бул расмий башка өлкөнүн өкүлдөрү болуп калат. А бизди болсо ошол өлкөдө жашаган, ошол улутка аттуу болгон уюм катары, жетекчи катары чакырат. Аяктан дагы тең тайлашып, ошол биз кыргызбыз деп өзүбүздүн кызыкчылыктарды көп жерден айтып келебиз. Бирок ошол жерден баягы көп мекендештер айтып берет да, ошо регистрацияны айтпайсыңарбы, минтпейсиңерби, тигинтпейсиңерби деп туруп, көп нерсени баягы кагазга ороп айтыш керек да. Себептеген бул баягы народный дипломатия деп коет. Мисалга айтып кетсем, башка диаспоранын өкүлдөрү болгондон Азербайжан диаспорасын, эки диаспорасынын жетекчисин бирөөсүн депортация кылып, паспортун лишение кылып, экинчисин түрмөгө отургузуп, өзбектердикин да ошондой кылып, казактарга да ошондой кылып туруп, ошон үчүн көпчүлүк жерден биз Россия жергесинде иштеп аткандан кийин орус тараптын дагы кандайдыр бир өзүнүн пикирин дагы туура чагылдырып мекендештерге жеткизип, мекендештердин көйгөйүн дагы кагазга ороп туруп, бул жака жеткизип туруп, андай эмес, мындай туура болот деп айтып турабыз негизи эле. Прямо айтпастан да, аяп кагазга ороп, этияттап кылдаттык менен так далее. Анан кийин орчунда айтсак деле болот, бирок андан көп нерсе чечилбейт. Дипломатия жолу менен акырын күчкө салып туруп, жылма тентек болуп ошону жасаш керек. Эң сонун. Мисалы үчүн мигрант дегенде эле мисалы үчүн баягы жаңылыктардан эң кандай мигранттарга тиешелүү мыйзам болбосун, кандай бир закон болбосун, биринчи сиздин оңуңан чыгабыз да. WhatsApp'тан группада мындай жаңылык болуп десе эле сразу туруп турчубуз, кыргыз диаспора киребиз, кубанычка сүйлөп чыкса керек, ошол сүйлөгөн болсо чын болот. Бул жерде эми мындай болот да, бизде просто диаспоранын жетекчиси болгондон кийин Маалымат берет. Бизде маалымат биринчилерден тийип турат. Бизге маалыматты Москва мэриясы берет. Мекендештериңерге жеткизип койгула деп берет. Бул расмий түрдө беришет, кат түрүндө. Департамент по делам национальности. Экинчиден Евразия экономикалык комиссиясы бар бияктан. Ал жакта маалыматтарды берип туруп, мекендештерге туура жеткизип тургула деп. Ички иштер министрлиги берет. Анан кийин элчилик да бизге маалыматты берип турат. Анан кийин ар бир ошол чыгарып аткан маалыматты биз ошо элчилик менен да кеңешип туруп, мекендештерге кантип беребиз деп. Себептеген элчилик бул расмий орган болгондуктан көп учурда маалыматты мындай ачык түрдө монтип бере албайт. Сиз менен бизде көз болсо, баягы элдин уулу катары өзүбүздүн каналдардан баягы жалпак сөз менен, элдин сөзү менен жеткизип бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн ал жагынан маалыматты толук расмий бергенге аракет кылабыз. Көп учурда баягы мекендештер радикалдуу турда бул печатьти жок кылбайсыңарбы, реестрди жок кылбайсыңарбы, мынтет, анын бүт баары айтылып атат. Бирок үнүбүз жеткенче айтып атабыз, алыбыз жеткенче айтып атабыз. Анан кийин орус тараптагы угушунча өзүнө керектүүчү угат дагы ошон керектүүчү ишти кылат. Кантсе дагы биз бөтөн жерде жүрөбүз, бөтөн элде жүрөбүз. Кайсыл өлкөгө барсаң ошол өлкөнүн китебин оку деп коет. Ошон үчүн Россия Федерациясынын мыйзамында сактап жүргөн биз үчүн бул сөзсүз керектүү нерсе. Ошол комментарийлерде айтпайсыңарбы, мындай кылбайсыңарбы, чечпейсиңерби деп атпайбы, мисалы үчүнчү. Мен деле түшүнөм, буякта туруп мен булардын колунан келбейт деп, алар сиз айткандай колунан келишинче баягы жеткирип атат, башка кылып атат. Бирок сиз айткандай бөтөн элде буларга өзүнө приказ бере албайсың, айта албайсың. Колдон келишинче мындай сиз айткандай үнүңүз жеткенге айтып аткансыз, бирок эми болушунча болот да. Азыр мигранттардын эң бир көйгөйлүү маселеси ошол печать болуп атат азыр, реестрге. Азыр биринчи ирет реестр менен ошо печать. Реестрге түшкөн себеп болсо ошо миграциялык картанын аркасына печать кое албай атат. Ошол себеп болуп атат. Мурдагыдай жанагы азыр биз суранып кеткен нерсе, биз кагазга ороп дагы, жогу да айтып, орус тарапка жеткизгиле деп сурандык, мындай кылдык да. Жанагы частный визит менен мурда билесиңби, кирип чыгып эле кайра жүрө берчи. Азыр болсо гостчу катары частный визит менен. Азыр болсо частный визитти жокко чыгаргандай эле болуп калды, себептен бир жылдын ичинде, календардык жылдын ичинде 90 эле күн жүргөндөй болуп атат. Анан биз айтып атабыз, мигранттарга эмес, бул жөнөкөй добросовестный ишкерлерге, мекендештерге да залакасы тийип атат. Россиядагы бизнес бар, Кыргызстанда бизнес бар. 90 күндөн ашык болсо жүрө албай калып атат. Жок дегенде ошолорго жеңилдик бергилечи
деп кагаз коруп айтып атабыз. Эгерде ишкерлерге ошол маселе чечилип калса, анда жөнөкөй мекендештерге да ошол маселе чечилди деген сөз да. Ошон үчүн биз ошол эле бир эле тарапты жок дегенде ишкерлерге жеңилдик кылып бергиле деп коюп атабыз. Аларга жеңилдик болсо, анда жөнөкөй мигранттарга сөз жеңилдик болот. Азыр мына Амина бир жылга коюлду, мындайча мындай эксперт катары мындай сынап көрөлү депчи. Ошол дальше калабы оюңузча? Амина сөзсүз түрдө калат, себептен бул федералдык мыйзам. Андан тышкары жакын арада жана RU-ID деген системаны да киргизиш мүмкүн. RU-ID системада болсо бул кандай болуп калат? Бул ошо Россия Федерациясына келердин астында 48 саат мурун уруксаат алып, мен баратам деген эле уведомление катары. Эми жалпак сөз менен бул ошол эле виза, бирок жеңилдетүү формасы бул жана коңшулаш өлкөлөргө ошондой түзүп койгон нерсе. Андан кийин бул виза болгондон кийин азыр Кыргызстан сөзсүз түрдө зеркальный ответ кылат. То есть зеркальный ответ кылганда азыр кыргыздар дагы, то есть кыргыз, бирок российский паспорту бар, Кыргызстанга жүрүп 90 күндөн ашык жүрүп койгондордун дагы алар Кыргызстанга эми кире албай калат. Ошо боюнча дагы айттык, өзүбүздүн мекендештер, мурдагы мекендештер кыргыз болуп туруп Кыргызстанга кандай кире албай калды дегендерге азыр ошолорго өзүнчө мыйзам долбоор иштеп чыгып атат. Кудай буюрса, эч кандай тоскоолдук болбойт. Анан кийин ушул жерде мекендештерге айтып кетчү нерсе, кимде Россиянын паспорту болсо, сөз Кыргызстандын паспортун алып коюш зарыл. Ансыз Кыргызстанга да кире албай. Двойное гражданство. Двойное гражданство деген түшүнүк жок, иное гражданство деген түшүнүк жок. Түшүнүк бар. То есть российский паспорт болсо, беймарал барып Кыргызстанга да паспорт алып болсо болот. Ооба, российский себеп өзү кыргыз да, мурда жашаган убагында просто билип билбей эле жанагы отказываюсь деп эле отказ листок убытия деп койчу, по-моему. Калп айтпасам. Ошонун негизинде чыгып кетчү, учеттон чыгып туруп, мындай туруп алчу. Анан мынау реестрге түшүп калгандар эми өздөрү барат, башка калат, айласы жок, анан посредниктерге дагы эми ачык эле айтып коеюн, эми акча бергендер болуп атпайбы, сиздер билесиз, көрүп атасыз. Бирок ошол канчалык түрдө мыйзамдуу, ал посредниктер бир юрист эмес, жөнөкөй эле баягы адамдар да бизге ошондойчу. Эми бул анан алданып калып, мени алдап кетти, башка алып кетти деп жүргөндөр ошончо да. Мындай да. Мисалы үчүн бул мыйзамдуу десек дагы жаңылышабыз, мыйзамсыз десек да жаңылышабыз. Бул мыйзамсыз жол менен мыйзамдуу жолго алып бараткан ортодогу посредниктер бар. Баягы анда минтип атайлы, добросовестный посредниктер, анан кийин мошенниктер, да, и так далее. То есть получается, добросовестный посредниктер баягы ОВМ менен таанышып алып, карын катнаш түзүп алып туруп, сен жакшы, мен сага ошо тиги клиент алып келип берейин, сен болсо Борекин мага 15 000 рубльга жасап берип туруп деп сүйлөшүп алып чыгаргандары бар. Бирок ага, конечно, жол бербеш керек. Аны баягы биз агитация кылбашыбыз керек. Анан ошол эле учурда чыгарып берем, мына тияктан чыгарып атпайбы, мына чыгарып атпайбы деп туруп акча алып турган жок болгондор да. Биздин диаспоранын атын жаманып дагы ошо WhatsApp группа ачып алып, диаспоранын логотипин коюп алышып, менин атымды жазып алып Кубанычбек деп. Андай учурларды да көрдүк. До сих пор жана биздин видеолорубузду кээде чыгарып, тиги астына тиги биз юристтердин номерин айтсак, биздин ошол жерде вырезка кылып өчүрүп коюп, өзүнүн юристтердин номерин, мошенниктердин номерлерин коюп, акча алгандар бүгүнкү чейин жолугуп атат. Андай учурлар да бар. Ошон үчүн ар бир нерсе, эгерде биз маалымды жатсак, сага дагы сунуш да ушундай. Пока ошол сөздү, номер телефонду ооз-эки айтмаганча ишенбей жок деп айтыш керек баарына да. Ошол ооз-эки айтайын дегенче кыркып туруп, ошо кыркып туруп эле өзүнүн номерин киргизип коет да, мандайлар дагы тилекке каршы аз эмес. Көп ошо алдангандар көп. Авиа мен деле ар дайым видеолорду айтам, мында WhatsApp'та группаларга ишенбей эле, Telegram'да группаларга ишенбей эле, себеби көп мага да жазат да. Бул мени алдап кетти. Билет саткандар да ошондой болду, мисалы үчүн. Ошондойлор да болду. Бир жазат, аэропортко барганда билет чыгып калды, эки баласын утап туруп, күйүп кетти. Ошондой болот. Ошого сорокпайбы мошенниктер. Аларга мындай чара пара колдонот. Аларга чара көрүнүп маалыматтарын беребиз, бирок ошол өткөндө бир номерди аябай аягына чейин изилдедик. Ал кыргыз жигит Турцияга жатып алып, WhatsApp менен ошо Турцияга жетип алып акча чогултат, бир көрсөчү. Ну, аягы кээ бирөөнүкү биякта, кээ бирөөнүкү биякта эмес. Анан айтып кетчү нерсе, бир ошондой учурларды жазасын тартышты. Аны расмий чыгарган жокпуз, бирок ошондой шылымдарды тиги жоопко тарттык бир убакыт болду. Эң son нол үйлөр боюнча дагы бир жолу нол без первоначальный взнос болобу ошондо, мигрант. Первоначальный взносу жок. 29-жылдын аягында бүтчүсү бар, 27-жылы бүтчүлөрү бар.
Ошол бул жерде азыр тиги компьютерде өчүп калыптыр. Ажы иштеп атабы? Мекендештерге ошол эки үйдү сунуштап, азыр Бишкек шаарында ошо Восток 7 деген турак жай курулуп атат. Комфорт плюстагы үйлөр, видеонаблюдение негизи бүт эле 41 квадраты бар. Биякта 41 квадраттын айына төлөмү ошо 58-59 миң рубль болуп калат. Двухкомнатный квартиралар примерно бир 70 миң рубльдин төлөмү болуп калат айына. 5 жылга рассрочка менен берилет. 3 комнатный квартиралар 98 миңден тегерек болуп калат примерно. Ушул экини азыр мекендештерге сунуштап, отдел продажи ушу Москва жергесинде ачып, өзүбүз ушул жака отуруп консультация берип атабыз. Кудай буйруса, жакшы маанай тартуулап, мекендештерди ошо үй менен камсыздалганга бир аз болсо дагы өзүбүздүн салымды кошуп коелу деп ушул долбоорду алып келдик. Мен өзүм ошо жеке эле диаспора эмес, ошо Соода өнөрү палатасында Россиядагы расмий өкүл болом. Андан кийин ошонун алкагында кудай буйруса ушундай жакшы долбоорлорду мекендешке алып келип атабыз. Ошон рассрочка болгондо бул ипотека эмес туурабы? Бул ипотека эмес, үйдүн толук баасын эле 5 жылга бөлүп коебуз, анан ай сайын төлөп кетебиз. Мисалы үчүн ипотека алганда Москвада үй алгандар билет да, мисалы үчүн бир комнаталуу үй 6 миллион болсо, сен 30 жылга төлөсөң 22 миллион 25 миң болуп кетиши процент болсочу. Бул жерде проценти жок. Допустим, үйдүн баасы 4 миллион рубль болсо, андан көбөйбөйт. Ошо 4 миллион рубльду эле биз 58 айга бөлүп коебуз. Ошол жагы жакшы экен. Токотер жери. Дагы сөздөрүңүз болсо, ошол эле анан как раз таки немесин жана шулундарда колдонуп кетесиз. Номер телефонду өзүбүз айтып коелу. +7 905 565 9005. Экинчи номери +7 905 565 9050 номерде. Москва жергесинде ушундай кылып неметтик, офисте ошо чалсаңыздар, эртең менен саат 11ден баштап 8ге чейин офис иштейт. Анан экөөбүзгө болсо ийгилик, кудай буйруса сен да өзүңдүн деңгээлиңде мекендештерге жардам берип, кичинекей сага белек мындай iPhone 17 Pro Max эмес. Диаспоранын атынан кийизден жасалган байкы ID карталарың салып аласың. Бул тиги кийизден жасалган тиги паспорттун чехолу. Паспорттун кийгизер менен автоматтык түрдө диаспоранын өкүлү болуп каласың. Анан муну болсо үйгө көбүрөөк акча алып барып, кошелек, келин балага көбүрөөк акча алып барып. Рахмат чоң. Ошондо сага кичинекейлик. Ийгилик сиңер дагы бар болуңуз. Сага да рахмат. Мекендештердин керегин алып жүрөрүңүз. Жакшы, эң бир жакшы ишеничтүү мигранттарга тиешелүү жаңылыктарды биринчи мен деле сизге кирем. Бир нерсени сүйлөп кое турушайм деп караганда кыргыз диаспора деп жазып туруп, сизди сүйлөбөстөн пока туруп турайын биринчи кылачак сүйлөшөм. Да, анан кийин көп учурда ушу маалымат берип атканда дагы кээде биз кечигип калабыз, эгерде маалыматты дароо бериш керек болсо. Анын да бир өзүнүн себеби бар, себеп деген биз 3 каналдан ушу маалыматты такташыбыз керек. Элчиликтен бир чалып тактайбыз, Евразия комиссиясын экинчиден, үчүнчүдөн МВДдан чалып туруп, толук уже 100% маалымат болгондо ошондо беребиз. Бирок Россия Федерациясында мындай да маалымат мисалы үчүн чыгат, бизге берет расмий маалыматты. Бергенден кийин МВД өзү аябай кеч иштейт. Допустим, үстүнөн приказ түшөт, ал бул жерге чейин түшкүчөктү бул управление отделге жөнөтөт, отдел болсо участковыйларга жөнөтүп, жерге түшкүчөктү убакыт өтүп кетет. Жерде аябай информацияны кеч кабыл алат Россия Федерациясы. Себеп деген былтыр ошо неме боюнча эле, жанагы Токотер жери амнистия боюнча эле. Амнистияны чыгарат деп бизге ошо ноябрь айында маалымат келген, апрелге чейин чыгарыш керек деп туруп, февралга чейин, ноябрда келсе бизге декабрь, январь, февралга чейин МВДнын өзүнүн маалыматы жок, кантип иштеш керек деп. Апрелде уже 30-апрелде бүтүп атат. Биз элдерге айтып атабыз, амнистия мына жарыяланды, срочно бара калгыла, чыга калгыла деп айтып атабыз. Элдер сизди жаман көрөт. Элдер бизди тиген алдап атат деп бизди жаман көрөт. Ошол учурда болсо МВД өзү февраль айында араң ошо актыларын түшүнүп туруп, кандай иштеш керекти түшүнүп туруп, анан кийин сентябрга чейин айла жоктон, анан кийин жылдырды. Сентябрга чейин жылган себеп ошол болду. Себеп өздөрү жетишкен жок. Срочный круглый стол болду, диаспоранын жетекчилери, башка бизден тышкары армяндар, азербайжандар, казактар, өзбектер, таджиктер биз барып туруп, ошо МВДнын өкүлдөрү менен жолугуп туруп, силер жетишпейсиңер, силер ноябрда айткансыңар, мына Путиндин приказы турат, колу турат. Ошону чыгара элексиңер аягына чейин деп айткандан кийин
февраль айында анан кийин ушундай иштеш керек экен деп түшүрө баштады. Жетишпей калды, анан күзгө чейин узартышты. Ошон үчүн ушундай учурлар болуп калса, заранее ошо МВД үчүн кечирим. Жаман көрбөңүз. Ооба, Айып бизде эмес. Барып алыңыз анда, аке. Сапар, рахмат. Анан уруксат берсең, сенин да каналың колдонуп туралы ушундо маалымат боюнча. Балким ушул экөөбүздүн тиги маекте баягы традиция катары айына бир жолу баарлашып, жүздөшүп, көрүшүп, тойлордон эле көрүшө бербей. Макул. Кудай берсе. Рахмат сага. Ийгилик. Сага дагы. Мекендештер, көрүшкөнчө барып алыңыздар.